колдонуу каражаттардын ичинен көбүрөөк колдонгону биздин Кыргызстанда спираль, травматичный спираль деп коебуз, ошону көбүрөөк колдонушат. Экинчи орунда презерватив турат колдонгон боюнча. Анан үчүнчү орунда гана коки деп коебуз. Жана дары түрүндө ичилет. Бул комбинированный болот. Бул жерде деген гормон камтылган таблеткалар болот. Ошолор көбүрөөк колдонулат. Андан сырткары дагы башка көп түрлөр бар. Дагы презерватив көбүрөөк пайдаланат. Андан сырткары прерванный половой акт деп коебуз, жана сыртына түшүрөт деп коет. Ошону пайдаланышат. Лактационный деп коебуз, бул деген эмизип аткан мезгилде айымдарда бойуна болуп өткөнчөсүн. Бул дагы сактануунун бир жолуна кирет. Андан сырткары жаңы эле Кыргызстанга жаңы эле баштады биздин рынокто левоплант деген. Бул гормон камтылган сактануучу зат теринин астына коюлат. Мына ушундай каражаттар менен сактанылат, түрлөрү ушулар. Контрацепцияны тандаганда дайыма айымдар менен биз чогуу тандашабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө алардын каалоосун биринчи убакта, андан кийин аларга кандай көйгөйү бар, ошонусуна жараша тандап беребиз. Кандай көйгөйү бар, өзүндө кандай диагноздары бар, өзүндө кайсы каражат ага жарайт, ошолордун баарын тактап, аныктап туруп, анан ага биз сунуштайбыз. Эгерде, допустим, спиралды сунуштай турган болсок, мындан мурда анда пайдаланып жүрүп, эгер меңимде спиралды пайдаланганда көп крайт этет болчумун, мага жакпайт, ооруксун айт дей турган болсо, анда кок назначить этебиз. Бул таблеткада бул гормон болгондуктан кээ биркилер жок, бул мага да жакпайт, мен унутуп калышым мүмкүн, деши мүмкүн. Андай боло турган болсо дагы башка түрүн тандап беребиз. Спермацид деп коет. Ал деген астына эле салып коет, кошулардын астына. Ошол ар бир айымга өзүнүн көйгөйүнө жараша, өзүнүн табитине жараша. Бул жерде акча каражатын дагы эске алабыз, анткени кээ бирки дары дармектерди назначить эте турган болсок, ай сайын алыш керек, ал кымбатыраак болуп калат. Ошон үчүн ал жагын дагы эске алып туруп, анан тандалат. Контрацепция деген сөзсүз түрдө планированный беременность деп коебуз. Сөзсүз түрдө пландаштырып туруп, анан кийин төрөш керек. Эмне үчүн пландаштырабыз? Анткени ар бир баланын ортосундагы аралык бир 3 жыл болсун кем эле дегенди дейбиз. Анткени ушул убакыттын ичинде айымдын организми калыптанат. Бүт баардык короткон нерселердин баардыгы калыптанып, микроэлементтердин баардыгы калыптанып, гемоглобини, башка нерсеси, иммунитети бүт баардыгы калыптангандан кийин анан боюна болгон болот. Бул сактануу максатында. Андан сырткары бул сактануу каражаттары бизге дарылоо максатында дагы пайдаланабыз. Гинекологиялык кээ бир оорулар бар, ошолордо буну дарылоо максатында. Бул жерде анын баягы сактануу сапаты дагы калат, бирок көбүнчөсүн биз дарылоо максатындагы өзүбүздүн ошол максатта пайдаланабыз дагы, анан ошол көйгөйүбүздү чечкенге болот буну мененчи. Илгерки заман эмес, азыр деген өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, сөзсүз түрдө ушундай пландаштырып, баардык организм толук калыбына келтирип, өздөрү текшерүүдөн өтүп алып, эгерде эч кандай тоскоолдук жок боло турган болсо, баардыгы жакшы боло турган болсо, анан пландаштырган жакшы. Анткени бул деген түйүлдүк үчүн да жакшы, айымдын өзүнүн организмине да жакшы, анын өзүнүн ден соолугун сак алып жүргөнгө да жакшы. Дени сак энеден дени сак балдар төрөлөт да. Спиралды бизде деген көбүнчөсүн пайдалангандыгы спираль болуп эсептелинет. Бул эмне үчүн көбүнчөсүн спираль пайдаланат? Анткени бул ыңгайлуу. Бир жолу салдырып алат да, бул 5 жылга чейин жүрөт. Биринчиден, экинчиден ал экономно.
поликлиникаларда кээде бекер салган да убакыттар болот. Бул экономный жагынан караганда. Үчүнчүдөн бир жака барса дагы кээде унутуп калыптырмын дарын ичкенден тиги буу деп ошентем алды да болбосо салынган боюнча жүрө берет, ыңгайлуу, күндө башын оорутпайт, бүгүн унутуп калдымбы тиги буу деп эме кылбайт, ошонусу менен ыңгайлуу. Ошон үчүн көбүрөөк пайдаланат да мунучу. Гормоналдык таблеткаларды ошо именно сактана турган таблеткаларды ичкенде деген ошондой ойлор менен бизге деле келет. Мен андай күндө кезигем алар менен ошондой деп ойлошот, бирок эгерде алардын обмен веществосу бузулган болсо, өзү толуп аткан болсо, өзүндө ошондой толгонго тенденциясы бар болсо, анда бул айымдарда деген бул гормонду ичип атканда толуп калышы мүмкүн. Анткени анда ошого чейин эле шарт болчу. Бул ага дагы кошумча болот. Эгерде анда эч кандай обмен веществосу бузулган эмес болсо, анда аларга эч кандай коркунуч жок, эч кандай толбойт. Менин өзүмдүн практикамда күндө ичип аткан дарылар аялдарым бар, канча жылдап ичкен аялдарым бар, аларда толуу деген болбойт. Бир аз шишик болушу мүмкүн. Эгерде таблетканы таштагандан кийин бир айдын ичинде эле бир 2-3 килограммдай шишик болушу мүмкүн. Анын сразу эле ташташат. Эч кандай коркунуч жок. Витамин экстренный контрацепция дегенде жөнөкөй таблеткаларыбызда эгерде бир таблетканын дозасы 10-15 миллиграмм боло турган болсо, экстренный контрацепциялардын ичиндеги дозасы 150 миллиграммдан болот. Бул деген өтө эле чоң доза болот. Ошондуктан буну кандай кезге кеңеш бересиз? Бул деген жанагындай зордукталып калган мезгилде, планында жок, таптакыр эле бир ушундай айла жоктон ичиш керек болгон мезгилде гана ичкенге кеңеш берет болчу. Так өзүнүн эле жигити менен жүрүп, же болбосо жолдошу менен жүрүп, бул айда сактанбай калдым эле, бүгүнкү күнгө сактанбай калдым эле деп аны ичкенге кеңеш бербейт болчумун. Анткени бул жерде доза чоң болгондуктан бул дарыларды ичкенден кийин көбүнчөсүн этекиринин бузулуусуна алып келет. Алар кансырашы мүмкүн. Эмизип аткан мезгилде лактационный период деп коебуз да. Эмчек эмизип аткан мезгилде пролактин көбүрөөк болот дагы, ал бойго боло турган овуляцияны подавляет этип коет. Ошондуктан көпчүлүгүнүкү эмизип аткан мезгилде өзү деңгизин боюна болбош керек. Эгер менструациясы келелик болсо, этекири келелик болсо, анда алар ошого ишенсе болот. Кээбиркилерге келбей туруп эле болуп калат. Ошондуктан ушул эмизип аткан мезгилде боймо болбойт дегенге толук ишенгенге болбойт. Анткени бул деген ар биринин гормональный фонуна жараша болот. Төрөгөндөн кийин дароо эле спираль салса деле болот, бирок нежелательно. Анткени ал мезгилде жатын жыйрылып элек болот. Ал мезгилде деген инфекция кирип кете турган дагы көп шарттар болот. Ошон үчүн аны сразу салганга деген кеңеш бербейт болчумун. 2 ай өткөндөн кийин жатындын баары жыйрылып, жакшынакай калыбына келип, шейка дагы жакшынакай болуп сокращаться этип калат. Ошондон кийин гана аны салса болот. Ошондо жакшы болот. Аборт жасаганга дагы эми бул айла жок денеши, абортко уже жасаш керек болуп жасашат. Аборт болгондон кийин жок эле дегенде 3 айдай сактаныш керек. Андан кийин анан пландаштырыш керек. Биздин айымдарда пландаштыруу деген бир 10 эле процент айымдарда болот. 90% по факту эле болот да. Боймо болуп калыптыр, эми төрөй берейин депчи. Өзү бирок пландаштырыш керек. Сөзсүз түрдө пландаштырып, бойго болордун астында 3 ай, 6 ай мурда витаминдер бар атайын, ошолорду ичип баштап, анан кийин пландаштырып көргөн жакшы.
Жок, төрөбөй каласың деп айтпаймын. Аборттон кийин азыр тем более таблетка менен фарма аборт деп коебуз. Таблетка менен эле жасалат. Бул деген безопасный эме аборт деп эсептелинет. Көп коркунучту келтирбеген, көп завкысын тийгизбеген аборт болуп эсептелинет. Мындан кийин төрөп эле жүрөт. Эгерде жанагындай эмеден аборттон кийин көп нарушение болбогон болсо, инфекция тийгизип албаган болсо, гормоналдык нарушениясы көп болбогон болсо, анда төрөгөнгө шарт болот.